санкция менен айылышкан күрөш уланып жатат. Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмү Жалал Абад облусунун Сузак районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына караштуу бюджеттик мекемелеринде, муниципалдык ишканаларында 2022 жылга карата шайкештик аудити жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы менен жалпы 21 миллион 596 миң 300 сом каржы бузуулары аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасынан кабарлашты. Аудиттин натыйжасында тиешелүү чараларды көрүү үчүн Сузак районунун мамлекеттик администрация башчысына, Сузак финансы башкармалыгынын башчысына, айыл өкмөттөрдүн жана муниципалдык мекемелеринин башчыларына, Көкжаңгак шаарынын мэрине, шаардык кеңештин төрагасына, Көкжаңгак финансы башкармалыгынын башчысына, шаардык мэриясынын алдындагы коммуналдык менчик департаментинин жетекчисине, шаардык маданият бөлүмүнүн башчысына жана Шарбулак өз алдынча чарбалык эсептеги таза суу менен камсыздоо ишканасынын жетекчисине сунуштамалар жана жазма буйруктар. Сессияда кароо үчүн жергиликтүү кеңештердин төрагаларына аудиттин отчетторунун, сунуштамаларынын жана жазма буйруктарынын көчүрмөлөрү боюнча жалпы отчету жөнөтүлдү. Мындан сырткары Көк Арт айыл өкмөтү боюнча Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын Окен дыйкан фермердик чарбасына 10 гектар жер аянтын менчикке берүү жөнүндө буйругунун, ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинен ага мамлекеттик актынын берилишинин мыйзамдуулугуна укуктук баа берүү үчүн материалдар Лелин айылындагы Октябрь сорт сыноо мамлекеттик участкасынын сугат суу скважинасын оңдоп суу чыгаруу долбоору боюнча энергомонтаж жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жумуштардын көлөмүн 317.700 сомго негизсиз жогорулатуулары боюнча материалдар Курманбек айыл өкмөтүндөгү Карачолок айылына 50 орундуу балдар бакчасын куруу долбоору боюнча Техногрупп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 966.700 сомдук төлөмгө негизсиз кабыл алуулар боюнча материалдар укуктук баа берүү үчүн Жалал Абад облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди.